Видеоны баштардан мурда барыңыздардан суранып кетебиз. Подписаться басышын басып, биздин каналга жазылып коюңуздар. Мени сөккөн адамдарга сөгүп жооп бергеним үчүн 7,5 жылга эркимден ажыроо коркунучунда турам дейт Сыдыман. Менин соттук ишим 1-июнь күнү саат 14:30 Октябрь райондук сотунда өтөт. Жеке оюм боюнча соттук иш өтө кооптуу абалда турат. Мени сөккөн адамдарга сөгүү менен жооп бергендигим үчүн 7,5 жылга эркимден ажыроо коркунучу турат. Мүмкүн сиздердин сотко келип катышууңуздар коомдун көзөмөлү менен сөз эркиндигин сактоо катары бааланып, адилеттүү чечим чыгып калат деген үмүттө кайрылып жатам. Эмоция абалында сөгүнгөндөргө сөгүү менен жооп берген сөздөрүмө 313 беренени таңуулоо өтө ашыкча деп ойлойм. Азыр социалдык тармактарда ким гана сөгүнгөн жок. Апам президент Сооронбай Жээнбековго эне катарында дагы бир ирет кайрылуу жасады. Кайрылуу каттын көчүрмөсү ушул катка тиркелди. Чындап келгенде өткөндө апамдын кайрылуусу таасир берип, үй камагына чыгарылдым окшойт. Ага сиздердин маал менен чыгарган жаңылыктар, элдин пикири жана албетте президенттин көзөмөлү таасир берди деп ойлойм. Болбосо бул 313 берене менен үй камагына чыгуу болбойт экен. Себеби бул берене өтө оор кылмыш катары бааланат экен. Апамдын жазган сөздөрү толук кандуу чындык. Чынында эле биздин үй бүлөгө учурда жөлөк болчу жалгыз адам менмин жана биздин жашоо шарт дагы деле начар. Соттон сот уланып жатып, жактоочуга дагы акчабыз калбай бара жатат. Баш аягы 6 сот болду. Сөгүнгөнүм үчүн жаза алып келе жатканыма 4 ай болуп калды. 7,5 жылдык чечим чыкса, бул аша чапкандык деп жазган блогер Сыдыман. Булак аргумент KG. Балбай Баатырга койгон белгини мага деле. Кулактары кесилген адам жана окуянын чоо жайы. Түп районунда 2 кулагы тең кесилген киши милицияда сурак берип жаткан учурда тартылган видео социалдык тармактарга тарап, эл тарабынан ар тараптуу талкууланып жатат. Видеодон аталган адам Балбай Баатырга койгон белгини мага деле коюп койду деп айтканын көрүүгө болот. Ысык Көл облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынын маалыматына караганда, ушул жылдын 2-майында Түп райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө райондук оорукана тарабынан Ак Суу районунун Зындан айылынын 36 жаштагы тургуну дене жаракаты менен түшкөнү кабарланган. Аталган билдирүү боюнча ыкчам тергөө тобу чыгып, жабырлануучудан окуянын чоо жайын сурашкан. Анын айтымында Токмок шаарындагы тууганынын үйүнөн өзүнүн айылы Зынданга бара жаткан. Жолдон спирттик ичимдик ичип, жолдо кетип бараткан унаалардын бирине түшүп, Түп айылынын Кудургу айылына чейин жеткен. Ал жерден мас абалдагы жаш балдарды көргөн. Аларга кошулуп спирттик ичимдик ичип жатканда балдардын арасындагы бирөө менен мушташып кетет. Анын кесепетинен аталган жаш бала 2 кулагын тең бычак менен кесип салган. Аталган факты Түп райондук ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейсине жазык кодексинин 139 беренеси, башкача айтканда ден соолукка анча оор эмес зыян келтирүү беренеси менен катталып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө аталган кылмышка шектелген адам аныкталып, ал Кудургу айылынын 29 жаштагы тургуну болгон. Шектүү милицияда күнөөсүн мойнуна алган. Анын айтымында аталган күнү түн ичинде айылдаштары менен киши көп өткөн аймакта спирттик ичимдик ичип отурушкан. Ошол маалда белгисиз адам келип, ага арак куюп бер деп айткан. Ага арак куюп сүйлөшүп башташкан. Ал ага Токмок шаарынан келе жатканын, Зындан айылына жете албай жатканын айткан. Ошондо балдар ага үйүмдө түнөп, эртең менен жолго чыгыңыз деп сунуш берген. Спирттик ичимдик ичүүнү улантып, мас болуп калган белгисиз адам эч нерсе айтпастан бетке уруп жиберген. Андан кийин уят сөздөрдү сүйлөгөн. Алар жинденип, ашканада колдонуучу өзүнүн бычагы менен 2 кулагын тең досун урган үчүн кесип салган. 22 майда чыккан соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгында ден соолукка жеңил жаракат келген деп көрсөтүлгөн. Анын корутундусу эске алынып, жазык кодексинин 139 беренеси, жоруктар жөнүндө кодексинин 66 беренесине, башкача айтканда ден соолукка жеңил зыян келтирүү квалификацияланган.
Сотко чейинки өндүрүш ишинин жүрүшүндө жабырлануучу Түп райондук ички иштер бөлүмүнө тосмо арыз менен кайрылган. 28 майда Түп райондук ички иштер бөлүмүнүн алгачкы тергөөчүсү Кылмыш процессуалдык кодексинин 26 беренесине ылайык сотко чейинки өндүрүш ишин токтоткон. Жабырлануучу менен шектүүнүн урушу Балбай Баатырга байланыштуу эмес. Жабырлануучу окуяны түшүндүрүп жатканда бир кезде Балбай Баатырдын кулактарын кескен, меникин дагы ушундай кылып кесишти деп өзүнүн оюн айткан деп айтылат маалыматта. Булак турмуш KG. Айпери Кулбаева, ырчы, жеңил желпи хайп менен таанымал болгум келбейт. Ош чергесинде ырчылык тушоосун кесип, салмактуу ырлары менен өлкөгө таанылган ырчы Айпери Кулбаева бүгүн маек төрүздө. Ал карантин учурунда убактысын кандай өткөргөнүн, ырчылыкка кантип аттанганын айтып берди. Бүгүнкү каарманыбыз тууралуу. Толук аты жөнү Кулбаева Айпери Дүйшөбаевна. Туулган жылы күнү 1987 жыл 27 февраль. Туулган жери Аксы району Жергетал айылы. Билими Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетин, Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясын аяктаган. Репертуарындагы белгилүү ырлары: тамашалуу ыр, элегия, кымбатым, сүйүү бакыт алып келет, картайбачы апаке жана башка. Үй бүлөлүк абалы, үй бүлөлү, эки уулдун энеси. Айпери, салам. 2 ай карантинде отурдук. Бул убакыт сени эмнеге тарбиялады? Карантин учуру көп адамдардын үй бүлөлүк мамилелерин бекемдеди окшойт. Үйдө балдарыбыз менен бирге көп убакыт өткөрдүк. Көп учурда биз жумушта, балдар балабакчада болду. Бир күндө 5-6 саат эле чогуу болчу элек. Кээде жада калса убакыт жетпей калып, тамакты сатып берип калчумун. Карантинде 2 маал тамак жасап жаттым. Эң пайдалуусу китеп окудум. Арабча тамгаларды үйрөнүп, Куран китепти окуганга аракет кылып жаттым. Сүрөөлөрдү жаттадым. Ошол эле учурда көрөрмандарымдан алыстап кетпей, 1 саат Инстаграмда түз эфирде жандуу урдап жаттым. Ата-энебизге убакыт бөлүп, көңүлдөрүн алып жаттык. Жалпы жонунан пайдалуу өткөрдүк. Дүйнөнү дүрбөткөн таажи вирус пандемиясынын алдында умрага барып зыярат кылып келдиң. Кооптонуу болдубу? Ооба, насип болуп пенделик бир парзыбызды аткарып келдик. Биз умрага бара жатканыбызда бул илде жаңы Кытайда жайылып жаткан. Кыргызстанга кайтып келгенде аэропорттон дене табыбызды текшерип кое беришкен. Эч кандай деле кооптонуу болгон жок. Анткени биз февраль айында келсек, бул оору кыргыз жерине марттын ортосунда келди. Бирок көрөрмандар кооптонуп ден соолугумду сурап жатышты. Ал үчүн баарына рахмат. Ырчылык жолуң кандай башталды? Адатта ырчылар устаттары аркылуу сахнага чыгып калышат. Сенде кандай болду? Мен кичине кезимден ырдап баштадым. Түрткү берген, ырчылык жолго салган эң биринчи ата-энем болду. Талантымды байкашып, өнөрүңдү өркүндөт деп Аксыдан Ош шаарына жиберишкен. Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин музыкалык билим берүү адистигин бүтүрүп чыктым. 2005-2006 жылдары чоң сахнага бет алдым. Ата-энемдин колдоосу менен ушул жолду тандап, ырыскымды таап жүрөм. Ал эми устатым катары бардык агай эжелеримди айтар элем. Ар бири жол көрсөтүшүп, акылын айтып колдошту. Бирөөсүн бөлүп айтканым туура эмес болуп калатпы? Атааңдаш ар бир кесипте болот эмеспи? Туура, ар бир кесипте болот. Бирок атааңдаштыкты ким кандай түшүнөт? Кеп ошондо атааңдаштык кээ бир учурда стимул болуп ийгиликке жеткирет. Кээде кыжалат кылып, тиги өсүп баратат дегендей ой жаратат. Бирок өз талантына, жөндөмүнө ишенген адам кыжалат болбойт деп ойлойм. Мен өзүмдүн көңүлүмө туура келген нерсени кылам. Мааниси терең ырларды ырдайсың. Ыр тандоодо өзүңдүн ички туюмуңа таянасыңбы же бирөө менен кеңешесиңби? Мен эки жолду тең колдоном. Көп учурда жан дүйнөм менен кабыл алган, жүрөгүмө орногон ырларды тандайм. Кээ бир учурда армандуу ырларды ырдоодо жолдошум менен кеңешем. Ушул ыр жагып жатат, ырдай берейинби деп сөзсүз түрдө жолдошумдан уруксат сурайм. Себеби жан шеригиңде бул ырды эмнеге ырдады деген шек жаралып, ойлонуп калышы мүмкүн. Жолдошум чыгармачылыгымды туура түшүнгөнү үчүн андай деле маселе жаралбайт. Ошентсе да сурап турам. Жолдошуң тууралуу айтып берсең. Экөөбүз телефон аркылуу таанышканбыз. Анын эжелери биздин айылдан. Алар жолдошума мен тууралуу айтып, ырларымды угузуп, ушул кыз менен таанышып көрсөң деп телефонумду беришкен экен.
Анда жолдошум Бишкекте иштечү. Мен Ош шаарында жашачу элем. Мага чалып борборго келесиңби деп калды. Мен ошол учурда Бишкекте өтө турган бир концертке катышмакмын. Барганда экөөбүз жолуктук. Таанышкандан кийин 2 ай сүйлөшүп, баш коштук. 8 жылдан бери түтүн булатып, 2 уулду тарбиялап келе жатабыз. Казан аяк кагышып кеткенде абалды кантип жөнгө саласың? Бизде олуттуу түрдө казан аяк кагышпайт. Андай маселе боло элек. Аялы менен күйөөсү бири-бирин түшүнгөндө, ишенгенде казан аяк кагышпайт деп ойлойм. Экөөбүз тең өз милдетибизди так билебиз жана аткарабыз. Ортодо сезим да болушу керек. Бири-бирибизге жөлөк таяк болуп келе жатабыз. Уулдарыңа кандай апасың? Жумшак апамын деп ойлойм. Өтө чектен ашып тентектик кылышса да каттуу урушпайм. Туура эмес экенин түшүндүрүп айтканга аракет кылам. Азыр балдарым чоңоюп калышты. Учурда айылдагы ата-энебиздин үйүндө жүрөбүз. Айылдын турмушун көрсөтүп чоңойтуу балдар үчүн пайдалуу. Өзүм да айылда бүт жумушка бышып чоңойгом. Ошондуктан балдарыма да ошондой тарбия бергим келет. Адатта ырчылар таанымал болуу үчүн ар түрдүү хайп жаратуу менен элек. Сенде мындай ой болуп көрдү беле? Хайп азыр замандын талабы. Бирок мен өнөрүм, талантым менен эле элдин эсинде калсам дейм. Мен айылда чоң ата, чоң энемдин колунда чоңойдум. Ошондуктан хайп деген нерсе табиятымдан алыс. Тартынчаакмын десем да болот. Бир мүнөз болгонумдан хайп жаратмак тургай, бирөөлөрдүн хайпына деле көңүл бурбайм. Андай жеңил-желпи нерсе менен белгилүү болгум келбейт. Сен үчүн эч качан кыла албайм деген нерсе эмне? Андай нерсе жок го. Адамдын колунан бардык нерсе келет. Керек болсо жүрөк кааласа бардык нерсени кыла алат. Бирок бул суроону дагы ойлонуп көрүш керек экен. Ырчылык үчүн курмандыкка бардың беле? Ырчы болом деп курмандыкка барган эмесмин, бирок эл адамы болгондуктан кээ бир учурда көңүлүң каалабаган нерсени жасоого туура келет. Маегиңе рахмат. Чыгармачылык жолуң шыдыр болсун деп бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жогорудагы маалыматтар Супер KG сайтынан алынды. Өз ой пикириңизди комментарийге калтырууну унутпаңыздар.